Саламатсыздарбы урматтуу спорт сүйүүчүлөр, футбол көрөрмандары. Сиздердин назарыңыздарда Ош облусундагы кичи футбол боюнча белдештердин экинчи тур оюндары. 20 январь жогорку лиганын оюндары жана жыйынтыктар менен таанышабыз. Анда экранга жакын келиңиз. Анда эмесе алгачкы жогорку лиганын оюндарына назар салалы. Экинчи турдун биринчи оюну Маданият жана Алдиер командалар ортосунда болду. Кызыл түстөгү Алдиер өзгөнүн Куршав айылынын командасы. Биринчи турда бай түшүмгө утулуп калган болчу. Бүгүн эми Кара суунун Маданият айыл жаштары менен өз күчүн сынап көрсөтмөкчү. Демек беттешке кайта турган болсок, Алдиер оюндун биринчи бөлүгүндө жандуу оюн өткөрдү. Бирок Маданият жаштарда көп убакыт өткөрбөстөн демилгени колго алышты. Алдиер экинчи турдун оюнунда жеңилүү менен аяктап, эки турдун жыйынтыгы менен бир да упай ала алган жок. Беттеш 4-0 менен аяктап, Маданият командасы өзүнө кезектеги 3 упайды жазып коюшту. Эсиңиздерде болсо, Маданият биринчи турда Батыш командасы менен 4-4 ойноп, тең чыгып, 1 упай алышкан болчу. Экинчи турдун жыйынтыгы менен Маданият жаштары 4 упай топтой алышты. Экинчи турдун экинчи беттеши Бакай фонд жана Озгур командалары ортосунда болмокчу. Оюн башында эле ак түстүү форма кийген Бакай фонд командасы демилгени колго алып, Озгур командасынын шаштысын алып койду. Биринчи бөлүктүн алгачкы мүнөттөрүндө эле Озгур оюнчулары дарбаза алдында кол менен ойноп жибергендиги үчүн пенальти менен Бакай фонд командасы эсепти ачты. Биринчи бөлүк Озгурлуктар үчүн ийгиликсиз аяктады. Чечүүчү бөлүк эки команда үчүн тең аябай оор болду. Анткени Озгур командасы эсепти теңөөгө болгон аракетин жумшап, экинчи бөлүктө 2-2 эсеп менен тең баратышты. Бирок оюндагы бул эсеп көпкө турбай өзгөрдү. Беттештин акыркы бөлүгүндө Бакай фонд командасы удаа-удаасы менен чабуул уюштуруп, дагы бир гол жарата алышты. Эсеп 3-2, Бакай фонд кезектеги 3 упайга ээ болсо, Озгурлуктар эки турдун жыйынтыгы 3 упай менен алышууда. Демек, үчүнчү оюн Акниет жана Бай түшүм командалары ортосунда болмокчу. Акниет командасы биринчи турдагы оюнда партнер Нефтти утуп, 3 упайга ээ болушкан болчу. Бай түшүм командасы да алгачкы оюнунда Алдиерди жеңип 3 упай бар. Турнирлик таблицада тең келаткан командалардын беттешиндеги биринчи бөлүктө 2-2 эсеп менен тең оюн болду. Экинчи бөлүктө Бай түшүм банктын атынан чыккан команда демилгени колго алып, удаа-удаасы менен чабуул уюштуруп жатты. Чечүүчү бөлүктө банкирлер дагы 2 гол жаратып, кезектеги экинчи беттешин да жеңип алышты. Бай түшүм Акниет эсеп 4-2, Бай түшүм дагы 3 упайга ээ болуп, экинчи турдун жыйынтыгы менен алдыга чыкты. Экинчи турдун акыркы оюну аябай голго бай беттеш болду. Спорт комитети менен Батыш командалар көрөрмандар үчүн кызыктуу оюн кылып беришти. Ак жашыл түстөгү спорт комитети командасы үчүн оюндун биринчи бөлүгү оор башталды. Анткени буга чейин башка клубтарда ойноп жүргөн спортчулар жана башкаруучулар болуп жүргөн команда оюнчулары бири-бирин жакшы түшүнө албай жатышты. Беттештин экинчи бөлүгүндө спорт комитети удаа-удаасы менен чабуул уюштуруп, эсеп сандары тездик менен өзгөрүп турду. Ал эми атаандаш Батыш командасы 2 гана гол жаратышты.
Кечүүчү бөлүктө спорт комитети атаандаш командага 11 гол киргизип, көрөрмандарын кубандырды. Эки турдун жыйынтыгы кандай болду? Турнирлик жадыбалдан бирге көрөлүк. Мына ушул менен бүгүнкү көрсөтүүбүз жыйынтыкталды. Спорт менен ынак болуңуздар, спортты сүйүңүздөр. Кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.